Теледе ТВ кайгыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Изя Жигшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын алгачкы тасмасы тырмакчы ичинде айткандай блатнойлорго арналмакчы. Эмнегедир кымбат баалуу унаа ээлери жолго чыкканда өздөрүн элден бөтөнчө алып жүргөндү жакшы көрүшөт. Бири каршы жолдон айдаганга уруксаты бардай чыкса, башкасы айнектерин караңгылатып элден жашынганды сүйөт. Акыркылары же түрүнүн суугун катабы, аны биз айта албайбыз. Анткени каргада баласын аппагым дейт. Кандай болгону да, кандай унаа айдаган күнү да тартип баарына бир. Мисалга кечээ эле эл өкүлү мыйзамга баш ийбей кеткендей болуп, бул тасмадагы балдарда жоопкерчиликтен качуу аракетин көрүшкөн. Бирок албетте өз жазаларын алып, төрт тарапты көздөй кое берилишкен. Gel çamur. Çamur. Masa oturalım. Aycan gel. Aycan. Aycan gel oturalım. Буга чейин ачкы чимбирбей тартип сакчыларга баш ийбей эркелеп жаткан жаштар биздин чыгармачыл топту көрүп жүрөктөрү түшүп кетти. Ачкы чимбирбей ишти. Ачкы чин жигиттер бергени менен унаа кожойкеси ары жакта жашынып жүргөн кыз экен. Болжол менен бул жигиттин келинчеги. Нет, что? Машину сядьте, на штрафстоянку будет лазарина стоянка. Aycan gel. Sen de. Давай я тогда отвезу, да? Не, она на стоянку поедет. Вот так к стоянке. Хватит снимать, уберите камеру. Жүнчү, муну айткычы, кетебиз аны. Кетті дейміз, сіз қандай айткычы. Өздөрүн жоготуп алган жаштар унаа астына отуруп жатышып бизди да сөгүп алышты. Албетте көңүл бурбай, жаш үй бүлөнү биргелешип алып, айып унаа жайына алып кеттик. Айтсак, булардын унаасынын айнектери караңгылатылган аз келгенсип, эч кандай документтери жок айдап жүрүшүптүр. Көрсө балдар айып унаа жайы эмне экенин билишкен эмеспи же бизди көрүп толкунданып кетишкенби, айтор бул жака келгенден кийин гана катып койгон документтерин көргөзмөй болушту. Албетте бул аларды айып жайынан сактаса да караңгылатылган терезелерден сактай алган жок. Брат, можно тебя попросить лицо не снимать? Бул жаш балдар болсо жол күзөтчүлөрдү көрүп алып, каршы жолго чыгып кетип калуу аракетин көрүшкөн. Аркасынан барып гана токтотуу мүмкүн болуп, инспектор айдоочуну сөзгө тартат. Текшерүүгө алуу учурунда анан жаш балдар документтерин издемиш болуп, бир топко чейин унаанын ичинде отуруп алып ойлонушат. Аз убакыт өткөндөн кийин чыгып биздин чыгармачыл топту кетирип коюп сүйлөшкүсү келет. Алып койдуңуз. Жауап берді. Не чапар? Документтерін көресіз бе? Алып койсоң, көрсөм азыр. Я сейчас покажу. Камеру не трогай. Мужик, Камеру не хорош, брат. убери, а? Хорош камеру. Слышь, брат? Камеру не трогай. Тебе жауап беріп қаласың. Тебе Ты вот так руками не дергай, хорошо? Ты камеру не трогай, хорошо? Ну, брат, мы же тебя просим, блядь, убери камеру. Ты чё? Не, понимаю все, прессом, блядь. Просто камеру убери. Говоришь? Поговори. О душе. Пойдем, брат, пойдем, брат. 2 секунды, Не, 2 не. секунды, 2 секунды. Ну хорош ты, блядь, на меня. Не, ну брат, СМБ. Жардан бері алмаймыз. Дос. СМБ. Что говоришь? бери уже. Что ты говоришь? Отойди вообще. Подожди. Вот. Мен чиновник. Вот на ишемесін қарап қой. Мен Вот, чиновник. вот видишь? Мужик, ты сейчас камеру, если не уберешь, сейчас халатор с собой будет. Слышь? Ты меня пугаешь? Не, я ему говорю. А ты меня пугаешь? Да, я тебя пугаю. Да? Да. Сомневаешься? Камеру иди, пойдем пообщаемся. Сотрудник голос. Я реально, я от души извиняюсь, выхожу нормально. Айтып қой. Эме алалы, бұл матч праваңызды техпасыңыз көрсіңіз. Братан. Не матерись, просто отойди. Шеф,
На, карапу. Хорош ты, снимать на натуре. Да. Что вам надо düşünüş? Вот, просто я этого не боюсь, да? Просто его сам успокой. Сейчас. Вы не гордым, да? Еще так сделаешь, я тебя... ты чё пиздец? Что ты препятствуешь съемкам? Мне моей работе мешаешь. Сейчас машина. Машинка. Балакайлар бир сыйра мынтип корооз болгондон кийин анысы жардам бербейт экенин сезишти. Кайра унаасын көздөй кетишти. Кайра келип улам өзүн улуттук коопсуздук кызматынын кызматкери деп тааныштырып, инспектор да сөзгө тартуу аракетин көргөнүн койбой койду. Машинисти стоянкага коюп бол. За планировку. Ушундай болобу, э? Ушундай сотрудниктер ушундай болобу, э? Жүрүс ошондой кылалы, Наш оставится, да? поставим. Все, базарный Жүр, Айдоочусу кейсе да айыппуна жайына бармай болду. Анын жанындагы досу болсо такыр тынчыгысы келбей койду. Улам келип аркабыздан ээрчип наразычылыгын билдирип бүтпөй койду. Ал дагы бир чоңдун баласы же улуттук коопсуздук комитетинде иштейм деп мактанган досуна таянып жаттыбы Айтор оозун тыя албады. Ты кто? У тебя есть ордер? Брат, Какой ордер? Брат, ты Бузер. что думаешь, мы что, васьки что ли, с подземелья? Не матерись, хорошо? Доске, если следующую камеру выключишь, я тебе надо будет вот здесь разъясню, да, что да как. Бул балакай кыйкырган боюнча унаага качып кетти. Айдоочусу болсо спирт ичимдигине шектелгендиктен аркасына отурду да экөө тең жанында жүргөн эки сулуу кыздын коштоосу менен наркология бөлүмүнө жеткирилишти. Дяма, Вика, машину сядь срочно. Машину срочно. Улуттук коопсуздук комитетинде иштейм деген эрки баланы инспекторлор бул жактан да колунан жетелеп киргизүүгө мажбур болушту. Киргенден кийин да бала кайра эшикке качып кетип, аны кармаган инспекторлорго улам кызматтык күбөлүгүн көрсөтүп жатты, же эмнесин көрсөтүп жатты, иши кылып биз тоскоолдук кылды окшойт. Тартип сакчылар да жаш баланын көңүлүн оорутпайлы дештиби, кагазын көрсөткөн сайын карап коюп, кайра иштерин улантып жатышты. Я не вижу, вы дуете или нет. Он не дует. Я дую. Он должен бурлить, как чайник. Я не Бурлит, слышу. просто камера стоит. Я на камеру снимаю, как вы не дуете. Ну, Камеру уберешь, нормально будет дуть. Или вот так я. условия коебуз. Хорошо. Үйлөгөн жок, үйлөгөн. Ну, это, смотрите, вы же не дуете. Үйлөп кой. Отур. Бери кара, отур эле үйлөбөр. Что? Оу, коркутпа мени, айтып каякта иштейм, биякта иштейм деп мен. Каякта иштейм дедим? Көкөйүмдө иштейм деп. Где? Көкөйүмдө иштейм деп. Я Кыйкырып бизнесмен. сүйлө. Я не работаю. нигде. Хорошо, кыйкырбай сүйлөндү. Я Үйлөп бизнесмен. кой. Хорошо, үйлөп кой. Отур, үйлөп кой. Эмне баш ийип айтасың деп атам. Ичи болбой деген болобу мен баштан. Үйлөгөн жок. Үйлөгөн жок. Не слышно было. Как не слышно? Ну, бурли как. Давайте вот подле такие вас, будут подле снимать. вас. Ну, давай, Подле вас, давай. О, молодец. Үйлөдө. Мынтип болжол менен улутубуздун коопсуздугун карайм деген баланын мас экени да такталды. Жаш бала эч кимге алы жетпей, ар кимден алардын арасынан бизге дагы кызык суроолорду бере баштады. Вы в ГКМБ работаете или Нет. где-то сидели, может быть? Я нигде не работаю. Да? А что за вопросы по жизни? Кто дает? Я учусь в школе. А, это в школе так учат вас, да? Ясно. А в каком классе? Что, свои данные, да, дать? Иши кылып бала сүйлөй берди, ал эми инспекторлор өз иштерин уланта беришти. Айласы кеткен 1993-жылы туулган, болжол менен улуттук коопсуздук комитетинде иштеген Калыков Саматбек Абдижапарович жалдырамай өттү. Биздин чыгармачыл топту сөзгө тартып эч жака чыгара көрбө деп да көрдү. Албетте анын сөзү биз үчүн маанилүү да эмес болчу. Андыктан бул сөзү да чыкты. Не будь ты. Какие? Пожалуйста. Я не безжалостный, я просто делаю свою работу. Каждый должен делать Сейчас свою вот работу. это своим видео не слышишь. Жена, детей. Бул аракети да текке кетип Саматбек Калыков кайра баягы кейпин кийди да коркутумуш болуп баштады. Эмнегедир масабалдуу унасын башкарып, мыйзамдарды теңине албай, тартип сакчыларга баш бербей, ансыз келгенсип болжол менен улутубуздун коопсуздугун сактай турган кызматта иштеген бала бизге акыл үйрөтөйүн деди окшойт. Азиат, лучше делом занимался. Лучше бабки зарабатывал. Семью кормил, чем я зарабатываю? чем таким заниматься. Азиат, просто реально, я тебе на будущее скажу, мы люди, которые деньги зарабатывают, работают, двигаются, да? Вот Лучше как ты двигаться. зарабатываешь деньги? Вот скажи мне. Я? Да. Я двигаюсь. Ну как ты двигаешься? Вот таким путем я не двигаюсь. Нет, ты мне скажи, как ты зарабатываешь этот деньги. путь,
Ты меня сейчас учишь, как зарабатывать, правильно? Да. Вот скажи мне, как ты зарабатываешь? Берешь одного инвестора, берешь второго инвестора, вот так, Вот блядь. конкретно скажи, какого инвестора ты потянул, что-то открыл, что-то сделал вообще? Один пример хотя бы Ну, приведи. я это не буду перечислять. В другом каком вот конкретном Поднимаю примере приведи. Кыргызстан. Не то, что, Поднимаешь Кыргызстан? не то, что чем ты занимаешься, да? А чем я занимаюсь? Акыры нааразы баланын унаасы да айыпына токтотуучу жайына жеткирилди. Бул жактан анан Саматбектин инспектор менен биздин чыгармачылык тобун айланчыктап жүргөнүн көрүп, чыдабай кеткен аны коштоп жүргөн кыздар да чыгышты. Бойлору узун, сулуу кыздар бизди алдап коет деп ойлоштубу Айтор алар менен да алышмай башталды. А в честь праздника мы так мерзнем, да? Где у вас жених? Твой или? Брак. Привет, нет. Не надо. Я представляете просто на самом деле такую ситуацию. Какая? А можно я припудрюсь? А я блещу, наверное. Вы что, ну зачем так принципиально? Серьезно, да? Айтымдарында кыздардын бири Саматбектин келечектеги келинчеги. Жакында тойго даярданып жүрүшкөн. Андыктан бул баланы кечирип коюп, унаасы менен кошо үйүнө кое бериш керек эмиш. Айтмакчы кыздар мынтип болушкуча алгач башында баатыр болуп жүргөн бала бул жерде унаанын аркасында бурчта жашынып отурду. Мынтип анан биз дагы балдар менен кош айтышып кете бердик. Айрым маалыматтарга ылайык Саматбек келинчеги менен жана достору менен бул түнү эч жака кетишкен эмес. Унаасын дарбазага чейин айдап келип, чыгарбасаң сүзүп кетем деп догуруптур. Албетте ордуна бул жолкусунда башка инспекторлор келип, баланы жоошутуп анан үйүнө жөнөтүшүптүр. Я не снимал же, я хотел позвонить, кому я снимал. Ваня, сюда поставьте машину. Ваня. Бул дагы бир тартип бузган айдоочу. Терезелерин караңгылатып алып, караңгы түнү инспекторлордун колуна түшкөн. Бирок колунда бул жасалгага эч кандай уруксат кагазы жок болуп чыгып, тартип сакчылары менен айтышып отуруп алган. Биздин чыгармачылык топту көрүп гана өзүнө келе түштү. Айтор унаасы тез эле тийиштүү жайга жеткирилди. Бул жактан анан унаа ээси биз менен сүйлөшүү аракетин көрдү. Буга чейин инспекторлорго баш ийбей, баатыр болуп жаткан киши анан мынтип бизге келип, өзүбүздүкүлөрдөн элебиз деп айтып жатты. Ал кайсы өзүбүздүкүлөр түшүнгөн жокпуз. Анткени НТС каналында мындай киши эч качан иштеген эмес. Какие свои? Я вас не знаю даже. Мынтип отуруп 1984-жылы туулган Рустам Хасанбаевдин унаасы да тийиштүү жайда кала берди. Мындан кийин терезесин караңгылатпай айдап, тартип сакчыларды сыйлай жүрөт деп биз дагы кете бердик. Мындай жол тартибин бузуп, мас абалда унаасын башкаргандарды албетте кээ бири кечирип койсо деле болмок дешим мүмкүн. Бирок андай кылуу мүмкүн эместигин айтышыбыз керек. Ал тартиптер жолдо кырсык болуп кетпесин, башка жүргүнчүлөрдүн ден соолугуна же өмүрүнө коркунуч келбесин үчүн ойлоп табышканын унутпаш керек. Мындай окуялардын бири жакында эле Ала Тоо конушунда орун алган. Мас абалда унаасына отурган айдоочу жол кырсыгына кабылып, өзү көп жабыркабай, ал эми жолдо тынчып бараткан айдоочу ооруканага жеткирилген. Документті қалтыр, давай документ. Kimde bir pretensya var? Geçir kol. Geçir kol. Жоқ, мен жаңа айттым. Onun bir çim var. Geçir kol. Geçir kol. Жаңа айттым. Ay, несінде бар бұл машина? Асанбаев болды да. Hadi haydi bitirme. Қай сайын айдады? Айдап ал. Emni can baksana. Emni süslü. Ben. Hey. Мен үлесін сен. Мынтип кечирим сурап коюп кетип калгысы келген кыз ашып кетсе жарым саат мурда жол кырсыгына кабылган. Спирт ичимдигин ичип алып, унаасына отуруп күбөлөрдүн айтымында кызыл светофорго өтүп кетем деп маңдайынан чыккан унааны сүзүп алган. ФРВ аял болчу мас. Баш болбой алган, маяктан красныйдан 7 секунд бар болчу биздикиден. Бул бияктан келаткан сүздү. Аял вообще мас болуп төгүнүп, эме кайчылып бирдеңке апчып монтип эместип. Короче, нектундурное поведение кылып ошентип. Бул машинада кимдер бар эле? Мен классташым бар болчу, досум бар болчу. Özüm bilbeyim. Жаш бала бар болчу. Сатыштение алып, башы ооруп, буту шишип,
Бир шок болуп жүргөн, анан өзүн коюп берип, больницага алып кетти. Бала түрдүү жаракаттарды алып, тез жардам кызматы менен ооруканага алып кетишкен. Унаасынын бир капталы толугу менен жарабай калган. Айтсак, жол кырсыгында күнөөкөр деп айткан күбөлөр кызды качып кетпесин деп ордунда кармап туруу аракетин көрүшкөн. Бирок баш ийгиси келбеген кызды ордуна келген инспекторлор гана тынчытып, тийиштүү иш чараларын жүргүзө алышты. Мен киришкеле болуш, мен анын баарын айтпайт болдум. Ya kime artarçı? Geleceğin artartmayız mı? Мен машинам не Sen elden alıp gitmeyiz mi? Ha elini canım bir yer vermeyin. Söyle bir yakın. Иши кылып кызды жинденип турган элден эртерээк наркология бөлүмүнө алып кетишти. Ал жактан мастыгын тактап алган соң тийиштүү кагаздарын толтуруп чыгышты. Айтса, кызды алып кеткенден кийин кырсык болгон жерде анын жакын туугандары келип, кыздын мастыгын жашырганга аракет кылып жүрүштү. Arağını tartıyorsanız? Arağını tartmayın. Niye tartmayın? Bir dakika başka ne oldu? Darkanız bir dakika. Acayip başka tartınız mı? Ya. Abi bütün babalar olsun dedi. Bunlar 64 bir albaydı. Mas. Чындап эле айдоочу кыз унасын айдап баратып эле иче бергенби? Айтор, ичи айдоочу отурган жеринде арактын бөтөлүкөлөрү менен ар түрдүү ичимдиктер жаткан экен. Кандай болгон күнү да бул түнү 2 унаа тең эвакуаторлорго жүктөлүп, айып унаа жайына жеткирилишти. Кезекте издөөгө алынганда рубрикасы. Жана мында сизде таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакциябызга кайрылсаңыздар болот. НТС телеканалы ички иштер башкармалыгы менен бирдикте издөө салат. 1977 жылы туулган Чоноева Нургүл Каныбековна ушул жылдын 29 январынан бери дайынсыз. Бою 163 см, дене түзүлүшү толмоч, чачы сарыгыч, үстүңкү бир тиши жок. Кийген кийими, тизиден ылдый кара күрмө, карашым. Көрүп билгендер болсо, Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмү 43 28 15 же 0550 10 28 72 телефонуна байланышыңыздар. 1987 жылы туулган Өмүралиев Бактыбек Дүйшөнбековичти Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы издөөгө алат. 2015 жылдын июль айынан бери үйдөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Бою 165-170 см, дене түзүлүшү арык чырай, талма оорусу менен жабыркайт. Кийген кийими ак көйнөк, көк джинсы, бутунда жеңил сланцы. Көрүп билгендер болсо 43 28 15 0700 90 56 11 же 0557 20 12 68 телефондоруна чалыңыздар. Маалымат бергендерге 1000 Америка доллары берилет. Эсерге салсак, ТВ кайгыл көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпыга маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламат болуңуздар.